Диккат, внимание, көңіл бұрыңыздар. Bir Сорбонна университетиден 33 Нобел лауреаты чыгыптыр. Машалла дейм. Эми таң калыштуусу бүт Центральный Азиядан бирөө ам чыкпаптыр. Вот это обидно. Кандай мындай болот, Өзбекстан бар, 35 миллион халкы менен. Казакстан, Түркменистан, Кыргызстан, майлы Тажикстан жок. Бул бизди намыстандырыш керек. О, адамдар айтмакчы, Имам Бухарилар чыккан Орта Азиядан. Кандай алымдарыбыз чыккан. А лекин кайсы бир мезгилге келип, мына ушундай жактардан бир университеттен 33 чыгып, 5 мамлекет биз Орта Азияда. 5-өбү? Бирөө да чыкпаса бул обидно. Албетте, Чыңгыз Айтматовтай атабыз татыктуу эле. Бирок ошону көрсөтө албадык окшойт. Мына эми Нобел лауреаты деген бул өтө эле катта мүдөө эмес, бирок бир критерий, показатель экен да. Региондун, улуттун, милдеттин, дин адамдарынын дагы показатель экен, көрсөтмөсү. Ошо. Анан бизкеде артта калган жакты сүйлөгөндө Африка деп сүйлөйт элем мен. Анан жакында бир мындай Африка, Кыргызстанда мындай жок, Африкада дейт элем. Жакында мындай бир статистиканы окусам, Африкадан 11 Нобел лауреаты чыгыптыр. Ошондон кийин Африка дебей койдум. Астагфирулла, тооба кылдым. 11 Нобел лауреат чыгыптыр. Эй, кыргыздар, эй, мусулмандар, мана эмнеге намыстанайык. Мусулман баары жогунан күчтүү болуш керек да. Эйтикады, илими, билими дагын, байлыгы дагын, техникасы дагын. Бая айттым го, эгерде Палестина мусулман мамлекеттери күчтүү болгондо, мүмкүн Израиль даай албайт эле. Дегендей да. Ошого эми мен буларды айтканым бая таксыр айткандай, бая адам ата балдары ойгон кыла дегендей, опомнитесь, дети Адама дегендей, эй, ойгон алып, илим билимге дагын өтө катта ихлас менен көңүл буралы дегендей да. Анткени аккан арыктан суу агат, бизден агып келген, бар болгону кайсы бир учурларда шундан алыстап кеткенбиз. Мен ойлоймун, таксырлар менин ката болсо түзөтөсүздөр. Бул дагы кайсы бир күчтөрдүн атайлап мусулмандарды алсыздандырышы үчүн илимден алыстатып койгон. Мана ушинтип эле отура бересиң деп. Бул кул кылыштын бир жолу болушу мүмкүн. Ошо үчүн жок, ого моюн бербеш керек. Мана күлүктү карасаңыздар, дулдулду, тулпарды карасаңыздар, агар биягыны тоссо, катта дуалдан ашып туруп, аң чыкса, аңдан секирип өтүп туруп, өзүнүн жолун улантат. Эй, мусулмандар, кыргыздын балдары, ошол дулдул күлүктөй болгула, чек болбосун сиздерди дегенден кийин, машалла деп жүгөрөт эди. Туруу жокпу, чек болбосун, тар бир чөйрөдө калып кетпейли, мындай кылсак болбойт. Мировой цивилизация, дүйнөлүк цивилизация азыр илим, техника жетишкендигиге карап баа берип атат.